Сулуулук жана дизайн тармагы Кыргызстанда жогорку суроо талапка ээ. Бул багыттагы кызматчылар кино, реклама өндүрүшүндө. Бул тармакта туруктуу ишке орношууга, ошондой эле өз алдынча иштөөгө болот. Бул видеороликте биз силерди бул тармактын 3 өкүлү менен тааныштырабыз. Алар: чач тарач, визажист жана кийим дизайнери. Менин атым Юлия Рай. Визажист болуп иштейм. Сулуулук салонунун визажисттер мектебинин негиздөөчүсүмүн. Окуучунун сүрөт тартканды билгени максатка ылайык. Ошондуктан эгерде сүрөт тартуу курстарынан же көркөм мектептен окууга мүмкүнчүлүгү болсо, андан бетер жакшы. Жеке курстар, визажисттердин мектептери бар. Мындан тышкары, билишимче, кесиптик лицейлерде курстар бар. Визажисттин фрилансер катары өз алдынча ийгиликтүү иштөөгө мүмкүндүгү бар. Сулуулук салонуна ишке орношсо же фотографтар менен кызматташса болот. Кардарга кечки макияж жасап берүү керек болот. Жумуш берүүчү визажисттин техникалык жөндөмдөрүн, ишинин колористикага ылайыктыгын, түстөрдү айкылыштыра билүүсүн баалап көрүп чечим чыгарат. Негизгиси тажрыйба топтоо зарыл. Эгерде кардарлар жок болсо, модельдерди акысыз чакырууга, фотографтар менен кызматташууга болот. Мындан тышкары, ар кандай долбоорлорго катышып, кыздарга акысыз макияж жасап берүү мүмкүнчүлүгү бар. Маанилүү маселелердин бири кардардын муктаждыгын аныктоо. Аны менен сүйлөшүп, бүгүн ал өзүн кандайча элестете тургандыгын талкуулоо керек. Түстүн гаммасы кардарга жасала турган макияждын схемасын аныкталгандан кийин макияжды жасап баштаса болот. Макияж жасап жаткандагы эң башкысы тери менен иштөө саналат. Чындыгында аял өзүн сергек сезип, эс алып, өңүнө кызыл жүгүрүп, иш-чарага бактылуу, сулуу жана өзүнгө ишенген абалда барышы үчүн жасалат. Мындан тышкары кардардын бетинин өзгөчөлүктөрүн изилдеп, туура схеманы колдонуш керек. Ошондо бети ичкерээк, эриндери, көздөрү таасирдүү болуп көрүнөт. Бул биздин кардарлардын негизги суроо талабы. Дагы бир маанилүү, жагдай колористика боюнча туура кошумча түстөр тандалса, кардарлардын артыкчылуу жактары күчөтүлүп, жетишпеген жактары байкалбай калат. Эгерде визажист эмгек жолун жаңыдан баштап жатса, айында $100 иштеп табат. Эгерде визажист тажрыйбалуу же тренер болсо, күнүнө $300 табууга болот. Мага кесибимдин чыгармачылыкты талап кылгандыгы жагат. Кесибим энергия берип, шыктандырат. Кыздар үчүн эң жакшы кесип деп эсептейм. Визажисттин мүмкүнчүлүктөрү көп. Бизнеске кирип, сулуулук салонун ачса болот. Же эл аралык конкурстарга катышуу аркылуу квалификациясын жогорулатып, тренер катары визажисттердин мектебин ача алат. Каалагандар өз алдынча фрилансер катары эркин график менен иштешет. Дагы бир багыт кинематография жаатында иштеп, бул кесиптин чыгармачылык тарабын өнүктүрүп, гример катары иштегенге мүмкүнчүлүгү бар. Чач тарач багыты. Саламатсыздарбы? Менин атым Шаршенова Рима. Бурлеск сулуулук салонунун жетекчисимин. Муну менен бирге InStyle академиясынын тренери жана стилист-колорист катары эмгектенем. Биздин кесипке болгон сүйүү, ошондой эле биз адамдар менен иштеп, аларга кеңеш бергендиктен ышкыбоздук талап кылынат. Биринчи кезекте модадагы туура багыттарды, тенденцияларды сунуштоо зарыл. Ошондуктан мезгилден артта калбай, модадан кабардар болуп туруу керек. Билим абдан маанилүү ролго ээ. Базалык билим берүүчү кесиптик лицей, InStyle академиясы, Art Visage, Territoria Spa сыяктуу жеке мектептерден билим алса болот. Биздин кесип боюнча чач тарач салондоруна, сулуулук салондоруна, бьюти зоналарга орношсо болот. Булар биздин шаарда көп. Биринчи кезекте диплому болуш керек. Андан кийин адис өзүнүн көндүмдөрүн, жасаган жумушун көрсөтүүгө тийиш. Эгерде жумушка орношуп жаткан адистин же шакирттин практикалык көндүмдөрү жок болсо, биз аны такшымалга кабыл алабыз. Андан ары аны үйрөтүп, колдоп, жумушка зарыл болгон көндүмдөрдү калыптандырабыз.
Обычный рабочий день в нашей профессии начинается с Биздин того, что кесипте мы кадимки приходим иш на күнүбүз работу, мындай начинаем чагышталат. рабочее место, Жумушка для того, келип, чтобы жумуш ордун даярдайбыз. клиенты и Келген гости кардарлар пришли, биздин аларды чувствовали, күтүп, что даяр мы турганыбызды готовы, сезишсе дейбиз. готовы Өзүбүздү к работе, жумуш готовы ордубуз всё в тартипке порядке. келтиребиз. Потом, Андан кийин меймандар менен иштей баштайбыз. Бул күнү бою уланылат. Жумуш күнү аяктагандан кийин жумуш ордубузду иретке келтирип, тазалап, кийинки күнү ишти кайрадан улантууга даярдайбыз. Чистые рабочие места. Средняя заработная плата начинается... Жаңыдан иштеп баштаган мастердин орточо айлык акысы 10 миңден 20 миң сомдун тегерегинде болот. Плата мастеров, которые уже- Стажы көп мастердин айлык акысы 20 миңден 50 миңге чейин жетет. Ну и мастера... Өтө жогору кесиптик тажрыйбасы бар мастерлери 100 миң сомго чейин табышат. До 70, до 100 тысяч сомов. Мне в моей работе нравится... Жумушумда адамдар менен иштешүү, баарлашуу жагат. Мен адамдар менен мамиле түзүүнү, аларды сулуулап, өзүнө ишенишине жардам берүүнү абдан жакшы көрөм. Если человек предрасположен... Эгерде адам бизнеске шыктуу болсо, албетте ал өз сулуулук салонун ачып, иштетип кетсе болот. Эгерде адам карьералык өсүүгө ынта койсо, ар кандай конкурстарга, чемпионаттарга катышып, өз карьерасын өркүндөтө алат. чемпионатах, ну и развивать географию своей карьеры. Кийим дизайнери багыты. Менин атым Яна Гайдай. Кийим дизайнери болуп иштейм. Может быть, какая-то лепка. Азыркы учурда мода болуп жаткан лепканы же скрапбукинг. Кийим дизайны менен алектенген адам жасала турган кийимдин образын алдын ала элестете билиши керек. Кагазда тартылган сүрөттүн жөнү башка. Ал эми кийимдин адамдын турпатына төп келиши бул башка иш. Ал эми адамдардын турпаттары ар түрдүү экендиги белгилүү. Нам известно абсолютно разные. Наша страна обучает профессиональных дизайнеров. Биздин өлкөбүз кийимдин кесипкөй дизайнерлерин, конструкторлорун окутуп чыгарат. Колледждерге кирип окуп, тигүүчүлүк, конструктордук, дизайнердик билим алып чыкса болот. Ошондой эле тажрыйбалуу дизайнерлер тарабынан ачылган жеке курстар бар. Бизде Кыргыз Россия Славян университети, КГУста, политех жогорку билимдүү адистерди даярдайт. То есть выпускает, дает высшее образование. Для этого существуют такие... Бул максатта шоурумдар бар. Жаш дизайнерлерге аянтчалар берилет. Ал аянтчадан бир кронштейнди арендага алып, өзүнүн коллекциясын койсо болот. Бул аркылуу кардарлар Кыргызстандын дизайнерлеринин кийимдерин көрүп, сыймык менен сатып алышат. Да, бывают требования, конечно, чтобы коллекция... Ооба, талаптар коюлат. Мисалы, коллекция белгилүү бир түрдө болууга тийиш. Ошондой эле мен сапатка көзөмөл жүргүзөм. Кийимдин бачылышы, тигилиши идеалдуу болууга тийиш. Коллекция хорошего кроя. Помимо того, что ты должен... Өз коллекцияңды ойлоп тапкандан кийин аны сүрөткө түшүрүүгө тийишсиң. Сүрөткө тарткандан кийин аны конструкторго жеткиришиң керек. Вот наш конструктор занимается этим. Мына, биздин конструктор бардыгын сүрөткө тартып, лекалаларды кездемеге түшүрөт. Где шьется, потом утюжится, Тигилип, потом опять шьется. үтүктөлүп, ар кандай өлчөмдөгү манекендерге өлчөнө турган жерге жиберет. Считается одежда. Но обязательно потом ее нужно Ушинтип отфотографировать. анан кийим пайда болот. Андан кийин сөзсүз сүрөткө тартып, фотосессия жасалат дагы, анан кийим сатууга жиберилет. И поступает к нашим гостям, которые приходят к нам. Мне нравится, когда... Мага кардарлар шоурумга келип, мага ушунчалык жараша тургандыгын билген эмесмин. Чоң рахмат, өзүмдү башкача ачып бердиңер. Мындан ары ушундай кийинүүгө аракеттенем, деп кубанычтуу маанайда болуп кеткендери жагат. Аял жарышыктуу кийинүү аркылуу өзүн абдан сулуу сезсе, бул ар бир дизайнер үчүн чоң сыймык. Может человек выставляться в подобных данным... Адис шоурумдарда коллекцияларын көргөзсө же өзүнүн шоурумун ачса болот. Мындан тышкары стандарттуу өлчөмдөгү кийимдер турпатына ылайык келбеген адамдар үчүн индивидуалдуу кийим тиксе болот. Көргөзмөлөргө катышып, кийинчерээк өзүнүн көргөзмөлөрүн уюштура алат. Дизайн, кийимди модельдештирүү, бычуу жана тигүү боюнча сабак берүүгө арналган мектеп же курстарды ачса болот. Окутуу бизде ар дайым акы төлөө менен жүргүзүлөт. Тасмада көрсөтүлгөн кесиптерден тышкары, бул тармакта көптөгөн багыттар бар. Алар жөнүндө сиз жашаган райондогу иш менен камсыздоо кызматынан билсеңиз болот. Сенин чечимиң, сенин карьераң, сенин келечегиң.